Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 17-18 майда Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин чакыруусу боюнча аталган өлкөгө иш сапары менен барды. Анда Ажо дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-сессиясына катышып, эл аралык тоолуу шаарлар ассоциациясын түзүүнү сунуштады. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасы тоолуу өлкө катары тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө артыкчылыктуу маани беребиз. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча тоолор дүйнөдөгү 1,1 миллиард тоолуу элдердин жашоо турмушун жана жыргалчылыгын түздөн-түз камсыздап тим гана болбостон, тоо этектеринде жашаган миллиарддаган адамдарга дагы кыйыр түрдө пайдасын тийгизип турат. Тоолуу шаарлар бул жөн гана жаратылыш эмес, бул эң алгач адамдар. Ошондуктан биз жарандарыбыз жана меймандарыбыз үчүн ыңгайлуу жашоо жана иштөө шарттарын түзүүгө, анын ичинде билим берүү жана социалдык инфратүзүмдү, туристтик маршруттарды жана жайларды өнүктүрүүгө, ошондой эле санариптик көчмөндөр идеясын колдоого умтулабыз. Тоолуу шаарларды өнүктүрүүнүн өзгөчө актуалдуулугун, ошондой эле бул жааттагы тажрыйбабызды жана билимибизди эске алуу менен эл аралык тоолуу шаарлар ассоциациясын түзүүнү карап чыгууну сунуштайбыз. Ассоциация тоолору шаарларды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган мыкты тажрыйбалар жана биргелешкен изилдөө долбоорлору менен алмашуу платформасына айланат деп үмүттөнөбүз. Ошондой эле өз сөзүндө мамлекет башчысы деңиз деңгээлинен бийик жайгашкан шаарларды өнүктүрүүнүн өзгөчө актуалдуулугун белгиледи. Кыргызстандын бул жааттагы тажрыйбасын жана билимин эске алуу менен анын штаб-квартирасын Бишкекке жайгаштырууга даяр экенин билдирди. Урматтуу форумдун катышуучулары, жеткиликтүү, коопсуз жана жогорку сапаттагы турак жай менен камсыз кылуу заманбап дүйнөнүн негизги көйгөйлөрүнүн бири. Биздин өлкөлөрдөгү тез урбанизациянын шартында жарандарыбыз үчүн татыктуу жашоо шарттарын түзүү боюнча негизги жүк шаарларга жүктөлүүдө. Бүгүнкү күндө шаарлар экономикалык өнүгүүнүн, инновациялардын жана адам капиталынын борборлоруна айланууда. Ошол эле учурда шаарлар климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине, инфраструктурага басымдын күчөшүнө, турак жай көйгөйлөрүнө жана коомдук коопсуздук маселелерине биринчилерден болуп туш болушат. Ошондуктан турак жай курулушун өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Белгилей кетсек, Кыргызстан бул ирет аталган аянтчага тоолуу өлкөлөрдөгү көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан демилгечи катары катышты. Иш-чарада уюштурулган көргөзмөдө Кыргызстандагы курулушу жүрүп жаткан ири долбоорлордун макеттери коюлду. Ушул бизде көрсөтүлгөн жанакы SWIFT деп коебуз, свободная финансово-экономическая зона. Ошол зонанын ичине кирген негизги комплекстерди ушул жерге чагылдырууга аракет жасадык. Бул биринчиден ошол эле мынакей ушу чоң болуп турган ушу Урпак комплекси, ар жагында Елизаветанын компаниясынын комплекси жана ошондой эле Авангард курулуш компаниясынын дагы комплекстери көрсөтүлүп турат. Бунун баардыгы биздин атамекендик курулушчулар. Биз ошого аракет жасадык. Бул комплекстер биринчиден ушу 5 жылдыздуу отелдер болот. Себеби бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мындай жок болчу. Андан тышкары өзгөчөлүктөрдүн бири болуп, булар баягы жыл бою толук иштеген комплекстердин бири болот. Аталган иш-чарага 20га жакын мамлекет жана өкмөт башчылар, жогорку даражалуу адамдар, эл аралык уюмдардын жетекчилери жана дүйнөнүн 182 өлкөсүнөн 45 миңден ашуун делегат катышты. Өз кезегинде Садыр Жапаров Бишкек шаары шаардык башкармалык реформаларын ишке ашырууда олуттуу тажрыйбага ээ экенин өзгөчө көңүл буруп, өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы болгонун белгиледи. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары шаардык башкаруу реформаларын ишке ашырууда олуттуу тажрыйбага ээ. Учурда шаардык инфраструктура модернизацияланып, коомдук транспорт жаңыртылып, шаарды башкарууда санариптик чечимдер ийгиликтүү ишке ашырылууда. Айлана чөйрөнү жашылдандырууга жана энергияны үнөмдөөнү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365 миң тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80 миң тонна көмүр коротулуп, 100 миң тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу.
Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Мындан тышкары Садыр Жапаров форумдун алкагында Маврикийдин президенти Дхарамбир Гокхул менен сүйлөшүүлөр орун алды. Анда тараптар өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү маселелерин талкуулашты. 2 күндүк Азербайжанга болгон иш сапарын аяктаган соң президент Садыр Жапаров 19 майда Чолпон Ата шаарына кайтты. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Азербайжан.